Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Бириккен Улуттар уюму билдиргендей, Ливиянын баш калаасы Триполидеги кармаштын айынан 2000 киши жер которууга аргасыз болду. Индияда премьер-министрдин партиясы шайлоо алдындагы убадасын жар салган чакта биз шайлоонун артындагы сандарды түшүнүүгө аракет кылабыз. Англия төрөттөн кийин психоз илдетине кабылган жаңы энелерге жардам берчү атайын борборлор курулууда. Эл аралык коомчулук Ливияда тараптарды жарашууга чакырып жатканына карабай кармашуулар күчөп жатат. Баш кала Триполинин түштүк аймактарында ок атуулар угулууда. Эл аралык коомчулук кабыл алган өкмөт менен Ливиянын улуттук армиясынын командири Калифа Хафтарга баш ийген топтун ортосунда салгылашууларда өкмөткө таандык 32 аскер каза болгону маалым болду. Козголоңчулардын айтымында колдонуудан чыгып калган эл аралык аэропортту өздөрүнө каратып алышкан. Операциянын жыйынтыгында агрессорлор артка чегинүүгө мажбур болушту. Триполинин батышындагы 27 деп аталган көпүрөнү алардан бошоттук. Мындан сырткары Рабея өрөөнүндөгү аба майданы кайтарылды. Көптөгөн согушкерлер туткунга түштү жана алардын аскердик унаалары, курал-жарактары тартып алынды. Бириккен Улуттар уюму тараптарды ок чыгарбоого макул болууга чакырып жаткан маалда. АКШнын мамлекеттик катчысы кармашууну тез арада токтотууну талап кылган. Триполи өкмөтүнүн күчтөрү бейшемби күнү автоматтык куралдарга шыкалган унааларды Мисрата шаарынан Ливиянын баш калаасын коргоого Триполиге алып келген. Ливия улуттук армиясы 2011 жылы Муаммар Гаддафини кызматтан түшүргөндөн бери бул мунайга бай өлкөдө бийлик үчүн күрөшүп келет. Россия менен Египет бул тууралуу өтө кабатыр. Россиянын тышкы иштер боюнча министри Сергей Лавров тараптарды тынчтык орнотуу макулдашуусуна жетишишин каалап, эл аралык кийлигишүүгө каршылыгын билдирди. Мы приветствовали контакты, которые... Биз Ливиянын Хафтар улуттук армиясынын командачылыгы жана Сарраш улуттар биримдиги өкмөтү ортосундагы диалогту кубаттадык. Ливиядагы бардык саясий күчтөр менен байланышып, аларга да бирдей эле маалыматты жөнөтүп турабыз. Кайсы бир тарапты колдоого эч качан аракет кылбадык. Никогда не пытались, как говорится, ставить на кого-то. Ливиядагы соңку кырдаал тууралуу жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Индияда жалпы шайлоо өтүп, дүйнөдөгү эң ири демократиялык жараянга эл аралык коомчулук күбө болгону турат. Бул чоң жана татаал жараян 11 апрелде башталып, добуш берүү бир нече жумага созулат. Жана шайлоонун жыйынтыгы 23 майда чыгат. Индиядагы шайлоону түшүндүрөбүз. Калкынын саны менен алганда дүйнөдөгү эң чоң демократия өлкөсү Индия шайлоого даярданууда. Добуш берүүгө болжолу менен 900 миллион адам катталган. Өлкө боюнча 1 миллион шайлоо участкалары ачылып, шайлоо комиссиясынын 10 миллионго чукул өкүлү добуш берүүнү көзөмөлдөмөкчү. Ат салышка катышкан партиялар парламенттеги 543 орун үчүн күрөшөт. 2014 жылы ири жеңишке жеткен премьер-министр Нарендра Модинин Бхаратия Жаната партиясы кайрадан көпчүлүк орунду алууну көздөп турат. Ал эми оппозициялык Конгресс партиясын мурдагы премьер-министр Индира Гандинин небереси Рахул Ганди башкарууда. Андан тышкары көптөгөн регионалдык партиялар да бар. Алар дагы өз аймактарында жеңишке жетип, өлкөнүн саясатына таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү бар. 2014 жылы шайлоого 464 партия катышкан. Индия экономикасы тез өсүп жаткан мамлекеттердин бири. Бирок ошол эле учурда өлкөдө жумушсуздуктун көрсөткүчү да жогору. Кургакчылык жана башка көйгөйлөрдөн улам өлкөнүн дыйкандары карызга батып, өкмөттөн айыл чарбадагы маселелерди чечип берүүнү талап кылышууда. 5 жыл мурун премьер-министр Нарендра Моди жаркын келечек алдыда деген уран менен чыгып жеңишке жеткен. Эми индиялыктар жаркын келечек келдиби же жокпу добуш берүү аркылуу чечишет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Эртең Израилде өтчү шайлоо 2015 жылдан берки биринчи шайлоо болуп, бүгүн үгүт иштери аягына чыкты. Биньямин Нетаньяхуга негизги атаандаш чыккан Бени Ганц саясатка жаңыдан келип жатат. Нетаньяху мырза өнөктүк учурунда карама-каршы нерселерди убада кылып, кайра шайланса, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт аймактарын аннексиялап алууну убада кылган. Малайзиянын түндүгүндөгү жээкте табылган 37 киши рохинджа мусулмандары болуп чыкты. Алар азыр камакта отурушат. Полиция аларды Бангладеш же Мьянмадан алышып, ташылып жаткан ири топтун мүчөлөрү экенин айтууда. Бангладеш полициясы дем алыш күндөрү жүздөгөн кишини кемелерге отургузуп жаткан учурда колго түшүргөн. Уна чыгарган Nissan компаниясынын акционерлери мурдагы төрагасы Карлос Госунду башчы катары кызматтан алып, анын компания менен болгон акыркы байланышын үзүп коюшту. Госун мырзага финансылык паракорчулук боюнча бир нече айыптар тагылып, учурда Япониянын абагында отурат. Ал эч күнөөм жок деп айтууда. Абанын булганышы менен алпырышуу максатында бүгүн Лондонда кара түтүн чыгарган эски унааларга салык киргизиле баштайт. Эскирген жана абаны кирдеткен унаалар тыгын көп болчу аймактарга киргенде салык төлөшөт. Бул башкалаада абаны кирдеткен унаалардын санын азайтат деген үмүт менен көрүлгөн чаралар болууда. Биз көп учурда жаңыдан балалуу болууну чоң бакыт деп эсептейбиз. Көп жаңы энелер үчүн бул чынында эле эң бактылуу көзөрмө. Бирок жаңы төрөгөн ар бир 4-чү эне төрөттөн кийинки депрессия же психозго кабылат. Англиянын улуттук саламаттыкты сактоо кызматы BBC-ге билдиргендей, илдетке чалдыккан жаңы энелер атайын борборлордо караларын билдирди. Мындай эне бала борборлордон 4-өө курулары маалым болду. Мен катуу оорудум. Мен депрессияга кабылып, тынымсыз сарсана боло бердим. Психоз болдум. Бул борборго психологиялык илдетке туш болгон жаш энелер келишет. Дайыма өзүмдү өлтүргүм келе берчү. Күнүгө мындай жаман ойлордон арыла албай жүрдүм. Мага убагында жардам көрсөтүлбөгөндө, азыр тирүү отурбайт болчумун. Бул психиатриялык бейтапкана. Айрым бейтаптар бул жерге өз ыктыяры менен келишет. Айрымдарын алып келишет. Алардын өмүрү кылдын учунда. Джо Френт айым айыгып чыккан бейтаптардын бири. Мен муну психологиялык кыйноо катары сыпаттайм. Бул бир аз орой кылышы мүмкүн, бирок чынында күнүгө жашагым келбейт деген ой менен алып урушуп турасың. Өзүңүзгө зыян келтиргиңиз келип жатабы деп сурайм. Коркунучтуусу бул төрөттөн кийинки депрессияга ар ким туш болушу мүмкүн. Өзгөчө төрөттөн кийин психологиялык ооруга тез чалдыгуу мүмкүнчүлүгү чоң. Убагында туура дарыланбаса, мунун айынан көз жумгандар бар. Бейтаптар айыгып кетиш үчүн ишеничтүү жерде дарыланышы керек. Мындай бейтапканалар жаш энелерди психиатриялык бейтапканалардан уулак кармайт. Бирок эң негизгиси, алар ымыркайлары менен чогуу болушат. Качантан бери өзүңүздү жаман сезе баштадыңыз? Бейтаптар бөлмөсүндө психиатр Лори Винзор кыйналып жаткан аял менен сүйлөштү. Дарыгер ал эне жана анын жаш баласы тууралуу татаал суроолорду бериши керек. Балаңызга зыян тийгизүү тууралуу ойлодуңуз беле? Жок, мен өзүмдөгү мындай сезимдерден тажап бүттүм. Мен көптөн бери балалуу болсом деп жүргөм. 3 же 4 жумалык таттуу кезин өткөрүп жибердим. Бул жерде жашоодон такыр үмүттөшкөн бейтаптар үмүттү кайра жандантуу жөнүндө сүйлөшүүдө. Жагдай өтө тез өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кыйын учурлар да болуп турат. Жардамга чакырышкандан бир нече секунданын ичинде психолог менен медайымдар бейтапка жетип барышты. Джо Френт бул жерде дасыккан дарыгер. Ал кыйналган энелерге өз тажрыйбасын колдонуп жардам берет. Ымыркайыңызга эмне керектигин билбеген учурлар болобу? Ооба, өзүмдү жаман сезип турган учурда ошондой болот. Бул борбордо бейтаптарды жакшы карашат. Эмма кызы Эзме менен сакайып кеткенден бери MBY аттуу борборго учурашканы кайра барды.
караңгынын артында ар дайым жарык болот. Мен ошонун далилимин. Анткени бул жерде даарыланып, айыгып кеттим. Бул эне бала борборунун максаты бейтаптарды айыктырып, жашоого карай үмүт берүү. Лондонда эскирген жана абага зыяндуу заттарды көп бөлүп чыгарган унаалардын айдоочуларынан акча алына баштады. Бул сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдө абаны булгаган транспорттордон арылуу аракети көрүлүүдө. Экологиялык маселелерди, жол тыгындарын эске алып, соңку жылдары электр кубаты менен жүргөн скутерлер дүйнөдө популярдуу боло баштады. Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө унаалар жолдун падышасы болбой калышы мүмкүнбү? Дүйнөдөгү шаар калкынын 40% жумушка барып келүү үчүн 5 чакырым аралыкты машина менен жүрүп өтөт. Абдан чоң тыгынга карабастан негизинен унаа колдонулат. Дал ушундай кыска аралык үчүн электр кубаты менен жүргөн скутер абдан ыңгайлуу. Барып келүүгө батарея кенен жетет. Соңку жылдары дүйнөдө көп колдонулуп жаткан электр скутерлери Кыргызстандын баш калаасы Бишкекке да жетти. Автобусту күтпөйсүң, троллейбусту күтпөйсүң, эч кимге жалдырабайсың, өзүңдөн өзүң баягы илгеркидей ат мингендей эле кетип каласың. Бишкек шаарында 1 миллион киши расмий түрү аныкталды. Өздөрүнүн ушундай скутер, велосипедтерге өтсө, экологияга жакшы эле таасир болот деп ишенем. Бишкек көчөлөрүндө скейтборд, велосипед айдагандар көп. Жөө жүргөндөр деле көп деңизчи. Эми Европа, Кытай, АКШда жасалган жаңы жабдыктар пайда боло баштады. 1 ай мурун бул самокатты сатып алдым. Үйдөн жумушка чейин где-то 1 саатта жетчү элем. Жок, троллейбус же маршрутка менен. Азыр где-то 15-20 мүнөт. Бишкектин тыгын жолдорунда чакан скутер тепкендер жумушка, окуу жайга бараткан убакытты 3 эсеге чейин үнөмдөп калат. Скутерлер 30 км аралыкта машиненин ордун баса алат. Бишкекте скутерди ижарага берген жайларды ачуу пландалууда. Именно предлагает вот такую вещь. Бул чакан транспорт кеңири жайлат деп ишенем. Биздин группадагы жигиттер парктарда жана шаардын көчөлөрүндө скутерди ижарага берген жайларды ачууну пландап жатат. АКШ жана Европада электр скутерин тепкендер саны 2 миллионго жетти. Көптөр көчөдө жүргөн унааларды азайтууну каалашат. Бирок скутердин да кемчилиги бар. Бул коопсуздук маселеси. У нас мало дорожек специальных. Скутерлер үчүн атайын жолдор өтө эле аз. Эгерде атайын трассалар көбөйсө, машинага альтернатива катары скутер тепкендер да көбөйөт. Экологияга да азыраак зыян тиет беле. Коопсуздуктан улам Бишкек мында калсын, АКШнын айрым шаарларында жакында эле скутерге чектөө киргизилди. Бирок электр скутерлерди ижарага берген европалык бөр таттуу компаниянын айтымында, скутер айдагандар унаадан баш тарткан үчүн 5500 тонна зыяндуу затты абага чыгарган эмес. Башкача айтканда 1 жылдын ичинде 1000 унаа көчөгө чыккан эмес. Австралияда бир аял дүйнөлүк серфинг турниринде утуп чыгып, эркек серфер менен тең акчалай байге алган биринчи аял спортчу болду. 17 жаштагы Каролина Маркс бул турнирде биринчи жолу жеңишке жетүүдө. Бразилиялык Итало Ферейра эркектер арасында биринчиликти багындырды. Эки спортчу тең $100,000 байге алды. Мындан ары аял менен эркектерге бирдей акчалай байге коюлат. Жаңылыктардын соңунда Австралиянын ири шаарларынын бири Сиднейде электр унаасы менен жүрүп көргөн эң узак сапар аягына чыкты. 3 жыл мурун Амстердамдан кеткен Blue Bandit деп аталган унаа 33 өлкөнү аралап өтүп, 95,000 километр жол жүрүптүр. Бул жер планетасын 2 жолу айланып чыкканга барабар. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.